Жал микрорайондо өзүбүздүн үй бар эле, этаж үйдө. Анан кийин ошол этаж үйдө баягы бир убакта аябай үйлөр арзандап кетип, ошол убакта сатып ийип, анан кийин ал үйдөн жок калды. Андан кийин ошол 2009 баштап үй талаш болуп, баягы эми бул закондо бар экен да. Ошол адамдын көзү өтүп кетсе, аркасында калган мураскорлору деп коет экен, ошолор алып калышка керек экен. Ошолорго бөлүп коет экен, закон ошондой экен. Анан ошентип ошо биз жолдошум экөөбүз жашап аткан үй экиге бөлүнүп калды. 50%тен бөлүп койду. Азыр болсо ошол азырынча ошо 31 квадрат метрде жашап атам. Ошо 20-жылдары экиге бөлүндү, анан алар көчүп келишти. Көчүп келип азыр жашап атышат, кошунада болуп калдык. Жолдошумду күнөөлөп жүрдүм. Ай, сен тирүүңдө чечип берип кетсең болмок деп арбагына нааразы болдум. Бирок ал туура эмес экен. Мен кайра арбак ыраазы болсун деш керек экен. Азыр ошо 2 жылдан бери өзүмдүн жүрөгүмдөн бүт чыгардым. Баары жакшы, Кудайыма шүгүр.